Жалал Абад шаарында 3 кабаттуу балдар ооруканасынын жаңы имараты пайдаланууга берилди. Оорукана жалпы 75 орунга ылайыкташып, кабыл алуу жана кыска мөөнөткө жаткыруу, хирургия, терапия бөлүмдөрү жайгашкан. Имараттын ачылыш аземине саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, жогорку кеңештин депутаттары, Кувейттен келген демөөрчүлөр жана аз санабил коомунун өкүлдөрү катышты. Бул жайда бир гана шаарыбыздын эмес, Жалал Абад областынын бардык район шаарынан келген балдарды кабыл алып дарылоого шарт түзүлөт. Бул оорукананын имараты толугу менен Асанабил коомдук кайрымдуулук фондунун каржылык колдоосу менен бүткөрүлдү. Ал эми шаардык бийлик оорукананын айланасын көрктөндүрүүдө, ооруканасын куруу, жылытуу системасын орнотуу сыяктуу жумуштарды жасады. Буга чейин дагы биз бул Кувейт мамлекетинен келген биздин урматтуу конокторубуз, биздин демөөрчүлөр менен бир топ жумуштар аткарылган. Биздин Жалал Абад областында бир топ мектептер курулду, бир топ шаарчалар курулду. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса, бул иш-чараларыбыз биздин алгачкы иш-чарабыз эмес, жана акыркы да иш-чарабыз эмес. Мындан кийин дагы жакшы бир долбоорлордун ачылуусунда сиздер менен бирге чогуу катышууга жараткан насип кылган болсун. Оорукана Ас-Санабил коомдук кайрымдуулук уюму тарабынан курулуп, кувейттик демөөрчүлөр салым кошкон. Имарат заманбап медициналык аппараттар жана эмеректер менен камсыздалган. Балдар ооруканасы өткөн жылы өзүнчө түзүлүп, эски имаратта ишин улантып жаткан. 160 орунга ылайыкташканы менен абалы талапка жооп берген эмес. Аябай биз ушундай жаңы имаратка аябай биз муктаж болчук. Биз аябай сүйүнүчтөбүз азыркы убакта. Биздин шаардык, областтын жаш балдарыбыз бардыгы заманбап больницага келип, лечение алып, дарыланышып кетишет, Кудай кааласа. Ал музейн үй бүлөсү дүйнөнүн көптөгөн жерлеринде кайрымдуулук иштерди жасадык. Анын ичинде Кыргызстанда 3 долбоорду ишке ашырууга демөөрчү болдук. Мен Кыргызстанга алгачкы жолу келдим. Мага бул өлкөнүн жери, эли аябай жакты. Ушул долбоорду ишке ашырууга көмөктөшкөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана Ас-Санабил коомуна ыраазычылык билдирем. Министр Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдө мындан башка ооруканаларды куруу пландалып жатканын айтты. Андан сырткары кесипкөй адистер менен камсыздоонун аракеттери жүрүп жатканын белгиледи. 24-жылдагы планыбыздын астыбызда 3 чоң 250 койкалуу больница курулат. Алдыда дагы ар бир биздин аймагыбызда 20 оорукана курулганга бюджеттен акча бөлүнүп пландаштырылып атат. Ошондой эле мынакей Жалал Абад шаарында областында 4 оорукана курулуп атат. Алардын 24-жылы, 25-жылы бүтөт. Жалал Абад облусунда жалпы 1 миллион 300 миңдей калк жашаса, анын 33%, тактап айтканда 480 миңдейин жаш балдар түзөт. Эске сала кетсек, буга чейин балдар ооруканасын таракан басып, маселе регион телеканалы аркылуу дагы чагылдырылган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.